Аллахтан сооротты деп атайсызбы? Сооронбай Шариповичтин аты ошондон экен да, Мүмкүн, жакшы ат экен да. жакшы. Соороту жакшы да. Ыйлаганды соороту пайгамбарыбыздын сыпаты бул. Анан баягы инсанга рахмат айтпаган, Кудайга рахмат айтпайт дейт го. Ошону мону окуп бир эскерип койсоңуз. Никем? Рахмат өз элин террорист дебеди жана ОДКБнын солдаттарын киргизбеди. Машалла. Алла разы болсун. Акыйкатта туугандар, кандай болойлу, адам болойлу, эл болойлу, мусулман болойлу. Мейли пайгамбарыбыз бизди ушуга үйрөткөн. Башкалар рахаттансын. Башкалар рахаттансын. Мен кыйналсам, башкалар рахаттансын. Биз ага жете элекпиз. Сахабалар бир ошо тарбия келген. Бир нерсе айтып кетейин. Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн башкаларды курбандык чалыш бул айванчылык. Өзүнүн мансабы үчүн, бийлиги үчүн, бузуку кызыкчылыгы үчүн, элдин канын төгүү, башкаларды курбандыкка чалуу. Буну айтып коет айванчылык дейт. Жырткычтык дейт буну. Зверство. Себеп арстан, карышкыр, жырткычтар өзүнүн кызыкчылыгы үчүн башкалардын жашоосун курбандык кылат. Бул инсанчылык эмес, бул айванчылык. Айванчылыктын 3 этабы бар. Биринчиси ал өзүн эле ойлойт, курсагын эле. Баласын ойлойт, бүттү, башканы эч кимди ойлобойт. Жанындагы ачка болуп атабы, ооруп атабы, өлүп атабы, кайгырып атабы кызыктырбайт. Ат бар го? Уй, кой. Ал сен ачкасыңбы? Ал кызык жанындагы атты ачкабы, суусадыбы, эмне болуп атат кызыктырбайт да. Өзүнүкүн эле ойлойт бул. Бул да айванчылык экен. Бул биринчиси. Экинчиси азыркы жырткычтардын айванчылыгы. Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн башкаларды курбандык чалган. Ушундай инсандар бүгүн дүйнөдө бар. Үчүнчүсү чеги. Айванчылыктын, жырткычтыктын чеги. Ал чаян менен жылаандардыкы. Мага пайда болобой кызыктырбайт, бирок ушуга зыян болсун да. Ушул кыйналса экен. Мага анда эч кандай пайдасы жок. Экинчиси го ал арстанга пайдасы бар эле. Ал карышкырга, түлкүгө пайдасы бар эле бирөөнүн жашоосун курбандык кылганда. Түшүнөсүңөрбү? Коёмбу, башкабы мен. Үчүнчүсүндө өзүнө эч кандай пайда жок. Только ушуга зыян болсун да. Мага пайда болбой эле койсун, бирок мынага зыян болсун. Бул жылан чаяндардыкы. Хаятул хайванатта жазылат. Айвандардын китебинин жашоосу боюнча бир жолу чаян келиптир. Жээкте турат, ташбака келип анан, өтөсүңбү тияка? Ооба, күтүп атпайм. Үстүгө отур, кет өткөзүп коеюн. Жакшылык кылып коеюн деп. Ташбака келсе, чаян үстүнө чыгып, ортосуна баргандан кийин бир чагат экен да. Чаян эмне кылып атасың? Десе, унчукпайт экен. Даркы жээкке чыккан, дагы бир чагат экен. Эмне кылып атасың? Мен сага жакшылык кылып атсам, менин рахматым өзү ушул дептир да. Дүйнөдө кээ бир адамдын рахматы ушул. Билип коюң. Кудайым ушундай дозоку, ушундай шайтандардан сактасын баарыбызды. Амин. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва салламдын ажва курма боюнча хадиси бар экен. Кимде ким эртең менен ач карын 7 даана жесе, көз тийбейт, сыйкыр тийбейт, чакса уусу тийбейт жана башка. Кээ бирөөлөр жөөттөр ойлоп тапкан хадис дешет, кээ бирөөлөр чын дешет. Кайсыга амал кылабыз? Астагфирулла, бул жөөт ойлобой эле. Бул Сахih Муслимде бар риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси. Мадина шаарынын ажва курмасынын кимде ким жетөрү жесе, лам ядурруху сихрун ва ласам. Ага сыйкырдагы зыян тийгизбейт, ага ууда таасир тийбейт деген. Бул хадис туугандар. Шүтүү, али ачкарын деген ал жерде жок. Бирок ошо жерде 7 Мадина шаарындагы 7 ажва курбасын жегенге ошол күнү эч кандай сыйкыр дагы тийбейт, уу дагы тийбейт деген да. Уу да таасир бербейт деген. Бул хадис, жөөттөрдүн сөзү эмес бул.
Азыркы учурда Орто Азияда Ханафи алымдарды атап берсеңиз, эми көп Ханафи алымдар, эми кайсы бирисин атайлы? Машаалла, көп Орто Азияда. Так, устаз сунуш. Устаз, жалпы эле молдакелер, илимдүүлөр мечитте дин сабактарын өтсөңүздөр, аз болуп атат. Сиз дагы жумасына 2 жолу өтсөңүз, бүгүнкү күнү элдин акыйдасына толтура иш аракеттери болуп атат. Бизге окшогон карапайым элдер адашып кетчүдөй, кайсы ката, кайсы туура экенин билишибиз кыйын болуп калды. Иншалла, Кудай кааласа сабактардан дамыралар өтүп атышат, кыдырып атышат, сабак берип атат, даават берип атышат. Буюрса иншалла жумаларда жакшылык, туура айтасыз, күчөтүшүбүз керек. Боюмда 7 ай болду. Жолдошум жообумду бердим деди. Ошондо талак түшөбү? Түшөт талак. Санкт-Петербургда жашайм. Азыркы убакта операциядан кийин реабилитацияда элем. Рак молочной железы. Жанымда кошо дарыланып жаткандар бар, орустар. Алардын арасында анча-мынчасы сыйынышат өздөрүнүн дини боюнча. Анча-мынчасы сыйынбайт. Аларга мен даават өтүшүм мага парызбы? Даават кылайын десем 100% илимим жок. Жана орус тилинде дагы 100% жеткиликтүү айта албадым. Өзүмдү күнөөлүү сезип жатамын. Эмне кылышым керек? Даават өтпөгөнүм үчүн ахиретте жооп береминби? Машаалла. Алла Таала биринчисиге шифа берсин. Даават аалымдардын эле мойнундагы милдет эмес. Ар бир мусулмандын мойнунда милдет. Жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу. Илимине, күчүнө жараша. Эгерде пайгамбарыбыз айткан бизге, баллигу анни валау ая, бир аят болсун силер жеткиргиле деген. Бир аят. Сиз эгерде бир аятты билсеңиз, же бир хадисти билсеңиз, ошого жеткирүү мойнуңузда милдеттүү. Урушпаңыз, жакшы мүнөз менен даават бериңиз. Бардыгы тилиңизде Алла деген сөз көп чыксын. Ал бүткүл ааламдын жаратуучусу Алла Таала шифа берет, ден соолук берет, өмүр берет деп. Акырын. Ал оңой эле сөз менен, орусча көп билбесеңиздер, көп деле бунун философиясынын кереги жок. Дааваткачы. Ошо ааламдын кожоюну бир, баарыбыз эле сыйынабыз ошо жалгыз Аллага. Ар ким ар кандай деп айтат деп, акырын. Ошо Алла Таала бизди жакшы көрөт, ошон үчүн сыноо берип атат. Биз Аллага шүгүр кылып, Аллага баш ийели, арам нерселерди таштайлы, жакшы жашайлы. Эмне кыйын? Акырын жүрөгүнө Алланын неаматын. Асман бекер жаралган эмес да, тоо бекер жаралган эмес. Пайгамбарларды жиберген. Бизде ислам динде Иса пайгамбарды сыйлайбыз. Иса пайгамбарга иман келтирбесек, иманыбыз толук эмес, ишенебиз. Ал Иса пайгамбар Алла Тааланын баласы эмес. Акырын. Алла Тааланын улуу пайгамбары, атасы жок жаралган деп даават бериш керек. Башка мазхабтагы адамга уюп намаз окуса болобу? Жумушта 2-3 адам болуп окуйбуз. Башка мазхаб 4 мазхаб, хак мазхаб. Бири-бирине уюп намаз окуган өтөт намаз. Арабияда окуйын дедим эле. Анан ал жакта Ханафи мазхабында окусам болобу десем, антип окусаң бардык хадистерди билбей каласың деди эле. Кыскача Ханафи мазхабында окутпайт экен. Эми ошол жакта окусам боло береби? Же деги эле кандай болот кененирээк айтып бере аласызбы? Туугандар, каерде болсо дагы илим алыңыз. Бирок ал жакка сыртка чыгып алаардан мурда бул жактан кичине бекемделип алыңыз. Биринчиден, сиз имандын жакшы илимин, этикадтын илимин, сунни менен шиянын илимин алыш керек бияктан. Кудай сактасын, бирөөнүн колуна түшүп калсаңыз анан эмне болот анан? Суннилерден дагы биздики Ханафи мазхаб, өзүңүздүн мазхабыңызды кичине билип алыңыз. Анан берки мазхабда Шафии, Малики, Хамбали, Салафи башка дагы мисалы. Жок, биринчи өзүңүздүн жакшы билип алыңыз, анан четке чыгып илим алыңыз. Анда эмес мисалы, толук хадистерди билбей алат экенсиң, анда каяктан? Жок. Толук хадистерди Кудайга шүгүр азыр Бишкекте окутуп атабыз го. Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Мажа, Муатта имам Малик, Муатта имам Мухаммад, Шарх Асар Тахави, кайсы керек дагы? Мушкатул Масаби, Рияз Салихин, кайсы керек? Мына биз өзүбүз деле бар алла. Кудайга шүгүр иншалла берди окуп, анан кийин иншалла сыртка чыгып дагы окуңуз. Илимди тереңдетиш керек, сапар кылыш керек. Туура, бирок бул жактан кичине фундамент азмасы алып анан. Устаз, азыркы учурда криптовалюта өнүгүп жатат. Кыргызстаныбызда көптөгөн мусулман бир туугандарыбыз криптовалюта менен иш кылып жатышат. Шарият криптовалюта менен иш кылганга уруксат береби устаз? YouTube'дан карасаңыздар буга чейин айтып бергенбиз.
Сиңдимдин кыймылдары бар, өзүнү кармай албайт, дем салыш керекпи? Дем салыш керек. Азыркы модадагы хижаптарды сатып иштесек болобу? Кыяматта жоопко тартылып калбаймынбы? Азыркы хижап деп сатылып жаткандар шариятка туура эмес го дейт. Шариятка туура эмес, сатпай эле коюңуз, көңүлүңүз тартпаса. Атак буюм катары адал, кандайын сатсаңыз дагы. Ички кийимдерди эле сатып атпайбы? Хижап коем, сырткы кийимден толук эле. Ички кийимдерди деле. Эркек аялдардын ички кийимдерин сатса болобу, болбойбу? Болот. Мал да. Устаз, менин 5 убак намазым, алхамдулилля. Апам же байкем эгер мага кредит ал деп айтса, мен кандай кылышым керек? Көңүлдөрүн оорутуп аламго деп корком. Жок, алардын көңүлүн карабаңыз. Арам нерсеге tutуп атканда, арам нерсеге ассаламу алейкум жок менде. Арам нерседе баш ийүү жок Алладан башкага. Ла таата лил махлук фи маасиятил халик. Алла арам кылган нерседе болду. Махлукка эч кандай баш ийүү жок анда. Атаңызга баш ийесиз, апаңызга баш ийесиз. Качанга чейин? Арамга буйруганга чейин. Уурулук кыл деди, ассаламу алейкум. Намаз окуа деди, жок, анда болбойт. Алда деди, жок, болбойт. Түшүндүңүзбү? Анда арам нерселерде анда баш ийүү жок махлукка. Аллага гана. Күйөөм карта кумар оюнун көп ойноп атат. Анын уруксатысыз мекенге кетип калсам болобу? Жок. Дуа кылгыла, акырын айткыла, түшүндүргүлө, ыйла кыла, садака бергиле. Бирок уруксатсыз мекенге келип калсаңар болбойт. Уруксат менен. Биз Баткенде жашайбыз. Үй бүлөдө чоңумун, үй бүлөм бар. Бөлүнгөнүбүз, бирок бирге жашайбыз. 8 жылдан бери ата-энеме кызмат кылып жашадык. Эми шаарга барып, өнүгүп балдарга жакшы билим берип, өзүбүз үчүн жашайлы десек, үйдөгүлөр капа болушат. Мен кандай кылсам туура болот? Менден кийинки инилерим бар. Бирөөсү үйлөнүп, азыр колдо. Жакшы эле экен. Бирок ата-эненин көңүлүн алып чыккыла. Бул жака деле келип турабыз. Каникулдарда силерге деле кызмат кылып турабыз деп. Макулбу? Мен ноокаттан болом. Бүгүн Жалал Абадтан тауып келди эле. Көрүнсөм, ооруларыма спирт аралашмасы кызыл вино кошуп жасалган дары ичишим керектигин айтты. Исламда туура келеби? Болбойт. Исламда болбойт мына. Мен кош бойлумун, Кудайга шүгүр. Жаңы эле турмушка чыктым. Күйөөм менден 10 жаш улуу. Кайнене эч эле жакпады. Эки жүздүүлүк сапаты бар экен. Калп айткан, мен жок кезде күйөөмө ар нерсени айтат экен. Экөөбүздү ажыраштырып коюшу да мүмкүн. Эмне кылсам баарын жыйнаштырып кетип калсамбы? Күйөөм окуумду да окутпай, окуудан чык деп атат. Ал окуумду ата-энем бүтүрүп жатат. Мен жөн гана контракт төлөйм. Эмне кылсам устаз? Өзүңүз оңолуңуз. Кайненеге жакшы күмөндө болуң. Жакшы күмөндө болуң. Кайнене эмес, бардык эле адам жакшы күмөндө. Өзүңүз оңолуңуз, Кудай калса бардык оңолот. Башкалардан кичине утурумдук сыноо келип турат, айтып коеюн. Ошо сыноого оңолуу кайсы? Сабырдуулук. Оңолуу кайсы? Жакшы жооп. Оңолуу кайсы? Рахат жеткирүү. Намазга бекем болгула, зикирге бекем болгула. Ассаламу алейкум. Келинчегиме 5-6 жыл мурун бир жолу жообун берип, анан эртеси мечитке барып, нике окутуп жашап жатканбыз. Азыр Кореядамын. Келинчеги Москвада. 5 ай мурун дагы 2 жолу жообун бергем. Жиним келип, коркутуп коем деген. Ойдо жообумду бер деп күндө уруш чыгарчу. 3 балабыз бар. Азыр ошондо бизде нике барбы, жокпу? 3 жолу талак үчөөнтөн берип койгон болсоңуз болду, бүттү анда сизде. Келинчегиңиздин бир эле жолу бар, иддасын күткөндөн кийин башка турмушка чыксын. Башка турмушка чыгып эгер экинчи күйөөсү менен дагы жакшы жашай албай калса, ал талагын берсе, иддасын күтөт, анан силерге адал болот. 3 талактан кийин жооп жок. Жооп берип коюңузчу сураныч. Жашым 30да, көптөн бери кара дуа, сыйкыр менен ооруп жүрөм. Мага сыйкыр күйөөгө чыкпасын деп маткага жасалган экен. Турмушка чыкса, анан сыйкыр кетет экен. Бул ооруну оорубаган киши түшүнбөйт экен. Учурда менин оорумду көргөн байке чыгып жатат. Үй бүлөлүү балдары бар. Кичүүсүнө алам деп жатат. Ушул байкеге чыксам болобу? Эмне кеңеш бересиз? Көптөн бери ойлонуп, эч түбүнө жетпедим. Жин күйөө менен жашатпайт. Ооруңду түшүнгөнгө чыкпасаң деп жатышат. Ушул оору менен ооругандар. Үйдөгүлөр үй бүлөлүү экен деп жатышат. Мындан башка балдар деле чыгып жатат. Бирок алар билбейт менин оорумду. Практика жүзүндө көбүнөн көрдүм, бул оору менен күйөөсү таштап кеткендерди. Оору өтүшүп кетсе, рак кылат экен. Жаман нерсе жазсам кечирим сурайын.
Жок, ал эмегеде чындап эле боорукер болсо турмушка албай эле аны дарыласың ал. Экинчи аял кылып алып, анан кийин мен сени дарылайм, анан бактылуу кылам деп. Кулакат деп атпайбы? Андай эмес ал. Анан көрөк, эгерде чындап оору болгон болсо, колуңдан келсе, ошо жинин жакшы неме кыл дагы, башка турмушка кура берсин. Сени только ошо мага турмушка чыксаң гана анан кийин мына оорудан сакаясың деген ал туура эмес. Ага шифа берүүчү өзү кожоюн болуп алгандай го. Шифасын фабрикасынан бере беле. Алла берет шифаны. Кыз бала канча жашында турмушка чыгыш керек? Эми жетилип аң сезими тияк бияк, бирок биздин күндөгү балагатка толгондон кийин шариятта уруксат берилет. Бирок бүгүн азыр фитнанын доору, алсыраган доор, ошо карап 18-19 жаш жакшы эле жаш. Көп эле кармабаш керек туугандар. Көп кармаган жакшы болбойт. Биздин жумушта коллегабыз орус, дин, христиан динин кармайт. Байкеси өлүп поминкага чакырып атат. Барса болобу, жана ошол жакта тамактанса болобу. Поминкасына барсаңар болот. Христиандар бар, башкалар бар го. Аларга барып көңүн айтуу, исламда көңүн айтуу бар. Бирок ага биз Куран окуп, дуа кылбайбыз. Я Алла күнөөсүн кечир депчи. Бирок ошол ким жоготту, чогуу иштеген эле коллегалар, ал исламда боорукерлик дин. Боорукерлик кайгы кылбагыла, капарбагыла деп тияк айта турган. Наоборот, даваттын мүмкүнчүлүгү болуп калат. Эми тамак самагына берки жаман нерселерди кошпосо жесеңер боло берет. Эмнеге арабча дуаны кылса болбойт? Бирок чубак устаз нафил намаздардын саждасында болот дептир. Бирок салафи бир туугандар пашти баары болот дешет. Нафил намазда мейли. Сиз карап көрүңүз, нафил намазда өзү саждада субхана роббиял а'ладан өткөн дуа жок да. Эң улуу дуа өзү ошол. Зикирдин өзү дуа. Макулбу? Ана калган маселе Куран, хадистен келген дуаларды кылсаңыз макул. Жүрөгүм сыгылып жатат. Жүрөгүм сыгылып кыжалат болом. Түштөн кийин түштөрүм да жакшы эмес. Эмне кылсам болот? Көп истигфар кылыңыз. Алла Таала жүрөктү көтөрөт, кыжалатчылыкты, кайгыны кетирет. Истигфарды кармагандар Алла Таала кайгы, капа, күйүтүн бардыгын кетирет дейт. Ырыскысын күмөн кылбаган жеринен берет дейт. Жүрөгүнүн кысылгандыгын кең кылат дейт. Мен иштеген ишимди бирөөгө берерде акча алсам болобу? Акча керек мага, карыздым бар, ошого акча алып ишимди берсем болобу? Болот. Ижарага бересизби, карызга бересизби? Эмне жумуш бересиз? Сиз эмне иш кыласыз? Жөн акыңызды бересизби? Ушулардын бардыгы бар, шариятта каралган. Жашым 21-де, өзүмдөн улуу 2 эжем бар. Улуусу 29, кичиси 26 эжемде. Турмушка чыга элек. Алардын алдында турмушка чыга берейин десем, каршы болуп жатышат. Окуумду 2 жылдан кийин бүтөм. Окууңду бүтмөйүнчө кетпейсиң. Кетсең бетиңди карабайм деп апам урушуп койду. Колумду сурап келген адамдар бар. Намаз окуган жакшы адамдар эле. 1 айылдан болобуз. Атамдын уруксаты менен турмушка чыга берсем болобу? Өзү ата уруксат берет, апа эмес. Ата вали. Бирок алардын мисалы экежелерине да турмушка чыгарганга аракет кылып кылыш керек. Бирок жөн күттүрө бериш керек. Бул да гана 29 болуп калат. Баягы ала турган бала албай каяктан. Кудайым баарын иншалла мүмкүн бирөөсү кетсе экинчиси да алхамдулилlah акырын боло берет. Алла Таалам баардыгыңардын бактыңарды ачсын. Устаз, менин досум мектепте кыздар менен көп учурашат. Бул туурабы эмес, арамбы? Арам. Бала төрөлгөндө кой соёт экен го. Уул балага 2 кой, кыз балага 1 кой. Кызы бар күйөөсү менен ажырашкан аял жалгыз башы менен ошону кылыш керекпи? Же кылбайбы? Же аялдын байкелери кылыш керекпи? Өзү балдар атаныкы болуп эсептелинет. Gömgönde dagı palançanın kızı, palançanın balası dep gömöt. Atanı aytılат, apanı aytılбайт. Ошон үчүн бул жердеги акыйка атанын мойнунда болот. Атанын мойнунда. Атасы кылыш керек аны акыйка. Кийин убакыт өтүп кетсе, ошондо деле кийин кылдыра берсеңер болот. Макулбу? Акыйка жакшы амал. Жакында эле турмушка чыккан. Боюмда бар, күйөөмдүн айтканын кылганга аракет кылам, бирок кээ бирин кылбай калам. Жакында эле күйөө экөөбүз урушуп кеттик. Ал урушканда сүйлөй албай калам. Сали болсо көзүмөн жаш чыгат. Эми күйөөм мени карабайт. Жумуштан келет, кетет, мени көзүнө илбейт. Эмне кылсам болот? Үйдө таквалык менен динди пайда кылла. 5 убак намаз, зикр, дуа, таалим, имандын сабактарын бардыгын таквалыктан. Ошо менен гана мухаббат келет. Күйөөм талак берген, 5 жыл болду. Мен күйөөгө тийбедим. 3 балам бар. Кайра эле телефон аркылуу байланып жатабыз.
эмне болот, кайра жарашсак болобу? Карагыла, эгерде бир эле талак болгон болсо, кайра жарашып алганыңар жакшы да. Эки эле талак болсо, кайра жарашып алгыла. 3 балаңар экен. А 3 маселе, 3 талак болуп калган болсо, анда чатак, анда жашай албайсыңар, сүйлөшкөнүңөр туура эмес. Шариаттын жолу менен кетиш керек. Туалет үйдүн ичинде, бир бөлмөдө туалет, үстү жабылма унитаз, душ, анан жуунган жер, дарат, ошол жактан алам. Туалетке дагы эшик коюш керекпи? Өзүнчө бөлмө кылып. Ошол эле бөлмөдөн краниктен суу алып колдонобуз кухня жанында. Мындай. Туалетте азыр бир эле учурда болуп атпайбы ушулардын бардыгычы? Эң жакшысы оңой эле сөзсүз ичинде эшик коюп алсаңыздар дагы парда тартып койгону жакшы болот эле. Төрдө менен жуунган менен кичине мындай эле парда эле тартылып калат. Эгерде ошого мүмкүнчүлүк болсо да, эгерде ага мүмкүнчүлүк болбосо кыжалат болбоңуз. Анда ошол мисалы бошонгон жерден жарым метр, 1 метр бул жака мындай туруп, бисмилла деп дарат ала бересиз. Макулбу? Туалеттин суусу, идиш аяк жуулган тамактын калдыктары бир септикке куюлат. Ошондой болобу же болбойбу? Эчтеке эмес, баары канализацияда. Устаз, мен фаберликке ишке кирейин дедим эле. Фаберлик арамы же халалбы? Фаберлик кандай иш кылат мен билбейм. Карыздарым бар чоң суммада, бирок аларды бөлүп берем деп сүйлөшүлгөн. Карызы бар адам садака берсе, садакасы өтпөйт деп уккам. Өтө көп эмес суммада садака берсем болобу? Садака бербей жүрсөм жүрөгүм сыгылып кетет. Ошо өтө көп эмес сумма бар го, ошону карызды бериңиз. Кичинекей болсо, 1 сом болсо да карызды бериңиз. 1 сом садака бергөндөн көрүп 1 сом карызыңызды бериңиз. Жүрөгүңүз кең болот. Устаз, мен аял кишимин. Мен түшүмдө өтүп кеткен туугандарымды көп көрөм. Жана тирик туугандарымды кээде өзүмдү да түшүмдө кабырга коюп жатканын көп көрөм. Анан мүрзөнү айрыкча көп көрөм. Өзүм өлүмдү көп эстейм, кабырды да көп эстейм. Караңгыдан аябай корком. Намазга, таквалыкка, сүннөткө бекем болуңуз. Жолдошум экөөбүз Москва шаарында иштейбиз. Алхамдулилла, жоолуктамын. Устаз, бирок намазымды кээде окуп, кээде калтырып коюп жатам. Жумушунда жалаң балдар иштешет. Бир эже анан мен бар, ошол жумушта иштей берейинби? Же балдары менен иштегени болбойбу? Балдар менен иштеген болбойт. Күйөөңүз менен чогуу иштегиле. Аз акча тапсаңар да күйөөң менен чогуу болула. Кандай болсо дагы. Эгерде чогуу эмеспи, анда үйдө отурула. Аялдар гана иштесе, аялдар менен болсо мейли. Тигүүчү, башка неме кылуу. Жоочун башка эркек балдар менен чогуу иштеген болбойт. 4 мазхаб бар. Бир мазхабтагы башка мазхабтагы мусулманга уюп намаз окуса болот. Устаз, күйөөм 3 жылдан бери мени менен чогуу жатпайт. Башка кыздар менен ойноп келет. Ортодо 2 балабыз бар. Тарбиясына көңүл бурбайт. Ал ар кимин өзүң менен өзүң жоопкерчиликти мойнуна алгыла дейт. Мен өзүм үчүн жашайм деп колуңда бар киши ажыке бир багыт көрсөтсөңүз жан дүйнөм кыйналып турат. Мунун баардыгы туугандар, караңыз. Бири-бирин сыйлабаган динсиздик, имансыздыктын жашоосуна аркасыздыктан шайтандык жашоого кирип кеттик. Бүгүнгөр ушуга антип болсун эми. Өзүнүн татынакай ак никесинде аялы турса, башка жака барып ойноп. Андан рахаттанам деп атабы. Дозок куруп атат ал. Бактысыздык менен. Утурумдук рахатка түбөлүктү дозокту сатып алып атат бул. Анын аркасынан билбейт азыр кандай кесепет, кандай ооруга чагылып калар. Ким билет, Кудай билет, сен 1 жылдан кийин кетерсиң дүйнөдөн. Ошончо күнөөнү антип кайкакка кетесиң. Кудайың, алхамдулилла, ак никеңде аялың бар, бала чакаң бар. Ошого сартта, ошого бер, ошого инвестиция кыл. Ошолорду өстүр, ошолорду кара, ошолорду корго. Ла иляха иллаллах. 9 талак деген барбы? Мен күйөөм менен ажырашканбыз. Ушундай деди. Мага аябай катуу тийди. Дайыма ушул суроого ойлоно берем. 9 талак деген жок. Шариятта 3 талак, 3 талагы түшөт, 6-ны кыямат күнү ошо жооп берет баардык.